Туғандар, ассаламу алейкум. Мынаке буйруса Снежок таксопаркына дагы келип калдым, туғандар. Снежок таксопаркынан сонун жаңылык. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата Снежок таксопаркында сонун байгелер паркында ойнотулуп жатты, туғандар. Главный приз Volkswagen Polo экен, 2021 автомат, туғандар. Паркта 50 место болот экен. Розыгрышта 50 место. Биринчи байге главный приз машина, калганына 750 миң бөлүнүп берет экен, туғандар. 2 ай ойлонтулат экен. Июль и август. 1 сентябрда буйруса выручка дейт, туғандар. Ошого чейин паркта машина алып, ушул жерде иштеп, жакшы зарабатып көргөзүп, ушул таксопарктын таксометринен заправка кылып, жакшы результат көргөзгөндөргө буйруса момундай сонун белектер бар экен, туғандар. Машинанын арендаларына келсек, туғандар. Экономдор 1800дөн, комфорт плюстар 3000 рубльдан, туғандар. Дагы бир жакшы жаңылык, бул жерге бизнес класстагы машиналар да келип калыптыр. Пока что выкупка берилбейт дейт, бирок жакында баштайбыз дейт аны дагычы. Бизнес класстар келип калыптыр арендага. Пока что 5000 рубльдан экен, жаңылар экен. 2021-2022 окшойт чаканда. Пробегтери болгону 20 миң экен машиналарчы. Вообще сон. Буйруса дагы бир жаңылык чыккан болсо, келип дагы бир сыра көргөзүп кетем, туғандар. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул таксопаркта, туғандар, без первоначальный взнос, эч кандай залогу жок. Болгону экономдор 1800дөн, комфорт плюстар 3000ден, туғандар. Келесиңер, машинеге отурасыңар, ишти кыласыңар, туғандар. Ошондой. Кеттик анда. Бүгүн Бишкектен келгенден кийин машина 10 күндө үйдө туруп калды эле. Бишкектен келгенден кийин на ровном месте туруп эле, мунун көрдүңөр, короче, кыскасы ушинтип приводы иштебей, вроде иштеп атат, бирок ачылбай атат да багы. Үйдө туруп эле өзүнөн өзүнчө ошентип калыптыр. 2 күндөн бери заправка кыла албайм, аяка барам, бияка барам, короче, болбойт. Азыр авторуска келип көргөзөйүн деп келдим азыр. Электрикин алып кирип көргөзүш керек дейт. Накладнойлорун бүт жазып берди. Электрикке кирсең азыр айтат деп ошондой дейт. Пока что 800 рубль деди. Анан муну керек боло турган болсо дагы айтабыз деди да. Эми где-то бир 4-5 миңге чейин бүтсө нормально эле болуш керек эле. Ошондой на ровном месте туруп эле ошентип баг ачылбай иштебей калды. Бунун жанагында запасной тросу дагы жок экен, ачканы, нарак берек кылганычы. Азыр кирип көрөйүн, оңдотуп, нар жак бер жак кылып, буйруса бүгүн полностью бүтүрүп алсам, кечинде болсо эртеңден баштап ишке чыгам, туғандар. Ишке чыксам, буйруса ар дайымгыдай эле кызыктуу сонун видеолор болот да, туғандар. Ушундай. Кеттик анда. Азыр ачылса, кирип, биз сыра көргөзүп чыгайын. Мына, короче, багынын крышкасын көрүп атат. 77 миң болгон машинанын пробеги. На ровном месте туруп калып эле. Багы ачылбай, жанагы привод иштебей калыптыр. Что-то пытается, короче, открывать. Мен андай көргөн, багажын ачып, колумду салып. Биши болбой калганда. Крышкасын жунуп албаса эле болду. Тоңком окшойт экранды. Так, эптеп ачышыптыр. Бактын сырткы крышкасын чыгарыптыр. Сырткы крышкасын чыгарып, эмнедеги замогун алып кетишкен окшойт чагында, иштебейби деп. Бияктарын, короче, полностью чыгарыптыр, моларын чыгарыптыр. Иш жактарын чачыптыр, короче. Оңолой эле калсын. 2 күндөн бери ишке чыга албайм ушунун айынан, елки. Бүгүн бүтүп калса, ночко болбосо эртең ишке чыгабыз. Елки 4900гө ачып беребиз деди да. Ачышыбыз деле запчасть отдельно болот деди. Буякта бүт блоктор бар экен, электронный. Ушулар бүт чыгарып берака жылдырыптыр да. Вот вам Mercedes 77 миң пробеги менен баг ачылбай калды деген. Шарманда да просто.
Так, туғандар, бүгін екінші күні шу менен машина авторуста қалды эле. Біз запчасын заказ қылса, короче, 2 күнден келет деді. 2 күнден келіп, азыр машина даяр болып тұр. Короче, мол клипсisi içinden буксовать алып, короче, шу сынған екен. Монсы полностью 4000 қаншаға дағы алмаштырды. И мол крышкасындағы бұлар açып атып, короче, мол жерден сындырыптыр да. Крышканы сындырып, анан açып, еще мол неровно қылып тұр дағы. Ордына қадап тұр. Мол шофы қарады. Бұяғында қанша тұрады, бұяғында қанша тұрады. Вообще. Базар жоқ. Yol келер. Ладно, бұны общейле бір неме болып қалса. Бактың крышкасын общейле бір алмаштырып қойышым керек екен, короче. Шындай, общий почти 9000 қаншада ақша кетті. Бұйырса бүгін машинаны жақшылап жуып тазалап алып тұрып, ертеңден баштап бұйырса ішке шығамыз. Кеттік енді. Шындай. Так, туғандар, азыр сіздерге көргөзөм. Несі бұзылғаныч. Кече күні машинаны алып келдім. Наке, мол бактын. Мол жерлерін клейлеп, мол шақмарлы қылған yol келер. Рука жоқтар да. Так, наке, мол іштебей қалып тұр да. Монсы, короче, қатып, наке, ылдыға болуға қалып тақалыпчы. Bir nesege taqalып қалып отыр. Ушунысы да 4000, почти 4,5 рубль болды да, мол оригиналы. Алмаштырып, полностью клейлеп, кішіне багын крышкасында қишық клейлеп қойыптыр. Ушул эле 4,5 рубль болды. Қысқасын ар жақ бер жағы 10.000 кетті. Ушуну алмаштырып салып бергенде. Но ничего, bir күндүк заработок да. Так, анан обувду жаңыладым, елки жыртық туфлиде жүре беріп. Уялып қалдым эле. Бүгін бір жаңылап қойдым. Полностью формаға келіп, көйнөкқа галстуктарды тағып, бұйырса бүгін машинаны жудырып тазалатып шықтым. Ишти баштайбыз, бисмилля деп. Ишти да сағынып қалдым. Көп эле иштебей қойсоң ушинтип. Кадимкидей жанагынтип. Ишке чыкканда, клиенттер чыкканда сүрдөйсүн. Жакшы сүйлөй албай, жолтума окшогон музыкалар жок кылайынчы, авторский правода эле ушулардай музыкалар угулуп калса эле. Видеолоруму блокировать этип, удалить этип, надоело YouTube'да. Так, Wi-Fi'ди жагайын. Так, Wi-Fi'ди жагып туруп. Ишти баштайлы буйруса. Бүгүн күнгө понедельник болуп калды. Ёлки мынау суббота, воскресенье күндөрү иштеп алайын десем, такыр жанагынтип неме болбой койду да. Майда эми жана насыбы да. Качан жанагынтип убакыт сааты келмейинче бир нерсе кыла бериш кыйын. Всё. Буйруса кичине коэффициент бар. Чын коэффициент жок коэффициент, жок эле коэффициент экен бу. Так, бул айда серебро болуп калыптыр. Восстановить этпейм. Ничего страшного. Баланс 172 сом дейт. Рейтинг 5 болуп калыптыр, жакшы, активность 60. Бүгүн буйруса ишти кылып көрөбүз. Ушул такыл жана рисковать эткин келбей жатам, но жанагы водительгеч неме кылганычы. Өткөндө жанагы bir tanışыбыз бирөөнүн машинесин айдай коем деп немесин эшигин жанагы столбко чийип алып, ошол жерде жакшы эле кайрылып турду эми эшигичи. Почти 100 000 ушундай акча берген экен да эмес. Ошол рисковать этпей эле жөнүндө тынч эле дедим, тынч эле жүрө берейин деп атпайм ба. Водитель, садитель жок эле. Бергенде шүгүр кылып. Линияга койдук, бисмилля деп буйруса кеттик анда туугандар. Так, буйруса Пачин. Сальвадора оленя дейт. Пачин бар буйруса. Так, биринчи Пачин буйруса 8 минут ожиданиясы менен 775 рубльге жакты. 10 минутта келдим. 10 минутта келдим. Зараза, Москва келерме штраф çalышат. Вообще гаишниктер калмам. Запретте жанагында немеге деп, штраф алып эле келет. 1,5 мың жазып берем дейт. Жазсаң, жаза бер дейт. Мен сага түшөндүрөй. Баласы менен түшө калайын деп болуп деп, суга түшүрө калсам. Неположенный жерге токтодуң дейт.
знаешь, как в общем сделано, я подумал. Я тебе выпишу протокол досмотра. Ну, твою машину осмотрим и поедешь. Это не штраф, ничего. Нормально были? Все. Можешь открыть багажник? Тогда ожидай, сейчас минут 10-15 поедешь. Вот заполнил, распишешься, поедешь. Ардыкелерди ойлоп табат го. Осмотр, досмотр деп. Не подскажешь, проживающий где место? Новопетровская, 16. Новопетровская, да? Да, Новопетровская, 16. Квартира или дом? Квартира 66. Телефон? 903 903 014 014. 1154. Распишись, пожалуйста. Тут. Все, держи. Все. Все добро. Не нарушай. Протокол. Инспектор! Инспектор! Копия протокола нельзя мне оставлять, нет? Или в таком случае не дается? Ты можешь сфотографировать. Ну, давайте сфотографируем. До свидания. Срокты топып алып алайын, жакшылап окуп карайын. Азыр отказывается от алкогольного жанагындай бир нерсе деп туруп, сен кол коюп койгондон кийин праваларыңы булар судка келбей койду деп көбүнүн правасын ошентип лишать этип салып атат да. Ошон үчүн этият болуш керек. Обязательно копиясын алгыла. А так копиясын албаса ошондой жанагындай неприятностьторго кабыл болушуңар. 1,5 миң жазып берем деди. Давай жазсаң жаз дедим эле, кийин айнып кетиптир, жигип кетиптир. Так, 3 заказым 1,5 миң болду эле. 1,5 берип коем, елки зеленый деп атып эле, вроде жазбады эми. Жакшы эле, мына түшүнүктүү эле неме окшойт. Тартуу таа өзүмө. Все, кеттик дальше. Так, навигатор центрде дагы эле иштебей жатат экен туугандар. Иштеп калдыбы дедим эле. Дагы эле өтүп кетет атат. Жол газ өтүп кетпесем эле, кайерде көрсөттү. Кайерде көрсөттү? Вообще башыма айнап калды. Где-то. На окшойт. Здравствуйте. На Каширское шоссе, да, 21? Хорошо. Так, кече бирөө комментарийде сурап аттылар. Силер 40 мүнөттө канча жүрөсүңөр, канчага жүрөсүңөр депчи. 5 коэффициент аз 43 мүнөттө келдим. 1284 рубльге 5 коэффициент. Расстояние 8 километр. Так, аз бир заказ алгам азыр. Шону карап коеюн.
Дагы бир заказ туугандар. 38 мүнөттө келдим. Бирок бунун километражы көбүрөөк болду. 20 километр ашыгыраак болду окшойт. 20га жеткен. 1564 рубль болду. Пожалуйста. Держи. Даник, ты такой умный. Йопс. Так, дагы бир заказды алып келдим 42 мүнөттө. 10 километрде эле жүрдүм муну. Жетский кресло менен 1984 рубль болду. Шарык өзү пажалам коюп коюн, берсе бербесе шуулдагыма деп түшүп кетейин. Сонун жер экен. Бишкектин айылдарына окшоп кеткен. Так, следующий заказ туугандар. 1 саат 7 мүнөттө келдим. 22-23 километр жүрдүм окшойт. 1936 рубль. Вообще ишти сагынып болбой калдым өзүмчө дечи. Кайф кылып жүрөм о жерде. Кондиционер жагып алып. Всё хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел. На свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песни много про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. На-на-на-на-на, на-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 на, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Kettik taşa toğanda sonum bolуда beyiş. Kayf bolуда çünkü kayf. Kayfevet budu, kayfevet buldak ya. 7-5 minut tuttu atmışım, pacalam oyun. Так. Центрде надоел кылды да могу неме иштебейчи. Не доехал деп эле көрүнгөн нерсени эле. Ар кандай эсептеп коюп атат да, завершить. Эми нормально эсептейт, короче.
40 минутта келдим, 2055 рубльге. Центрге алып келдим. Пробкада өлүп калды, навигаторда өлүп калды, короче, полностью өлүп калды. Кантип заказ? 7 заказ, жок. Saat 7:30 болуп калыптыр. Канчада чыктым эле? Короче, 7 заказ 7000 болуптур. 7000 Лубянкага заказ берип атат. Так, туғандар, мынаке, ишти бүтүп буйруса үйгө жетип келдик тынчаман. Тынчаман жетип келдик. Иш жакшы. Эми көрөбүз но студенттер кетип антиминтип эле иш азайып кетпесе, а так иш жакшы. Так, канча заказ кылып жүрдүм бүгүн? Так. Общий 12 заказ кылыпмын, короче. 9868 рубльге иштептим, 12 заказ. Нормально. Канчада чыктым эле? Саат 3-төн өтүп чыккан экем да, саат 3-төн өтүп чыккан экем. 3-төн өтүп менен азыр түнкү саат 1 болуп калды. Ошондо деле где-то 10 саат иштеп, заказдар жалаң крупный болду. Мощный болду. 1000 рубль, 1200 рубль, 1200 рубль. Тазалар ушундай болуптур. 800 рубль, 700 рубль, 1300 рубль дейт. Короче, мощный заказдар болду. Сонун болду иш. А так 15 саат иштесе нормально иштеп атышат, немедеги бизнестеги балдар 15 000, 18 000 иштеп жакшы эле кайрып атышат. Ушундай туугандар. Бүгүнкү болгон видео ушу менен аякталды. Эми видео көрүшкөнчө туугандар. Ийгилик барыңыздарга.